Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Талас шаарынын так центринен 2 кабаттуу мансард типте салынган подвал менен жаштам сатка коюлду барлык шарттар менен. Там издеп жүргөндөр көрүп туруңуздар, мен силерге дарегин айтып берейин. Бул центрдеги 1-май көчөдөгү Айдар кафеси. Ушу Айдар кафесинин эле үстүндө ушул жерде дворго кире турган көчө бар. Ушул көчөдөн киргенде эле кызыл кирпичтен салынган ушул мансардный типте үйдү көрүп аласыздар. Бул жагында мынакей караңыздар. Чоң торговый центр салынып атат. Бул жердин эми локациясын айтпасам дагы белгилүү, аябай жакшы жерде. Буну алып туруп садик кылып алсаңыздар дагы аябай места сонун жерде. Бышкаңычтан салынган мынакей ушул там туугандар. Сотыгы 3 сотык экен. Киргенде эле бул жердин баары эшинен бар жакшынакай брусчатка. Бул жеринен навес, тапчандын орду бар экен. Бул жагында мына ошок каналдары навести менен. Подвалдын биринчи көргөзүп берип коеюн. Топкасы дагы ушул жагында экен. Бул жакта бардык коммуникация, центральный канализация баары кошулган. Топкасы бул жерде. Трехфазка бар экен, от менен да, ток менен да жылый берет экен. Подвал ушу үйдүн жартысы, 2 бөлмө. Үйдүн жалпы размери 9га 11 экен. Үйдүн ичине кирели, алыстабай туруңуздар. Бисмилла. Киргенде эле бул жерде прихожка. Прихожкадан оң жакка санузел. İçinde vannası, унитаз, раковина, için bari kafel. Andan keyin bul yerde koridor. Koridordan solga kirgende bul jagында зал. Потолок корап болуп жасалган, натяжной потолок, дуалдын ичи обой. Бул үйдүн ээси ушундай караңыздар, кол өнөрчүлүгү бар экен. Ушундай картинкаларды да жасап сатат экен. Но картинканы 8000 сом дейт. Кимге жакса чал алсаңыздар да болот. Кийинки бөлмөгө өтөбүз. Бул коридор менен түз келгенде бул жагында дагы бир малый залы. Бул жактын да ичинде ремонту бар. Натяжной потолок, ушундай тоголок болуп жасалган экен. Обойлору, паркеттери баары жакшы. Анан кийин бул жакта тамак иче турган жери жана кухнясы бул жагын караңыздар. Дуалында обой жабыштырылган. İçindeki кейбир эмеректерди калтырабыз дейт. Өзүңүздөр дагы şu мебелдер боюнча сүйлөшөсүздөр. Экинчи кабатка көтөрүлөлү. Мына экинчи кабатка көтөрүлүп, четинен тартып берейин. Бул жагы балконду да ушундай пластик айнек менен бөлүп койгон экен. Мынакей караңыздар. Кааласаңыздар бул жерди намазкана кылып койсо болот экен. Же болбосо китеп окуй турган бөлмө кылып койсо болот экен. Бул жагында спальный бөлмө. Дуалдар обой. Полдору паркет. Бул жагында дагы бир балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жакта деле өзүңүздөр көргөндөй дуалдары обой. Кийинкиси бул жагында дагы бир балдардын уктай турган бөлмөсү. Бул жагында ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта да дуалдарында обойлор жабыштырылган. Баасын туугандар $130,000 сурап жатышат. Вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Төмөндөгү экрандагы нөмөргө чала бересиздер.